Парламенттин төрагасынын орун басарын чакыртып алуу боюнча КСДП фракциясынын чечими талкууга алынып, депутаттардын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Тактап айтканда, төрага менен Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун ортосунда пикир келишпештик жаралды. Буга чейин мындай көрүнүштөр байма-бай катталып келген. Бирок бүгүнкү жыйында ачууга алдырдыбы же чындап эле парламенттин башчысын татыксыз деген жыйынтыкка келдиби, көпчүлүк коалициянын ичиндеги Бир Бол фракциясынын лидери төрагалыктан кетирүү боюнча маселени кабыргасынан койду. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюш керек. Түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Сиз түшкүлөдө пант айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белбер түшкүлө дегенде. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламенттик бул жер. Кыйкырбаңыз, Дасан Артыкбек. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр, кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз, кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүүңүз мага кереги жок бул жерге. 4-чү микрофон. Исхак Абсаматович. Рахмат, Масалиев 4-чү жолу. Мен баарыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Урматтуу төрага, система төрага. Талаш тартыш бир топко созулуп, депутаттардын алды ортоңку микрофонго 4 жолу чыгып бул маселени тактап алууну суранып жатышты. Акыры сөз талашуу созулуп кеткендиктен түшкү танепсизден кийин улана турмак болду. Тынуугудан келген соң талаштуу вице-спикердин башкы каарманы болгон Асел Кодуранова сөз алып, байке катары сыйлап келген КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловго кайрылып, мындан кийин сиз мага ага болууга татыксызсыз деген таризде таарынышын айтып алды. Мен Иса Шкулович, сизди 95-жылдан бери билем. Мына 23 быйыл 23 жыл болду. Мен сизге карындаш катары байкем деп мамиле кылчумун. Бирок мен бала кезимде тайнем мен байкелериме мындай сөз айтчу да. Эстүү адам болсоң, ачар эшигиңди катуу жаппа, карындашыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз. Карындашыңызды абдан катуу кактыңыз. Мындан ары байке деген наамга сиз татыктуу эмессиз. Өз кезегинде Жанар Акаев сөз алып, парламентти күчөтүп алуунун ордуна өзүбүз бийликке кошумат кылып, тескерисинче алсыздандырып жатабыз деп билдирди. Депутат мындан тышкары депутат добуш берүүсү үчүн же жеке позициясы үчүн кодулабаш керек экенин билдирди. Эске сала кетсек, Асел Кодуранова мурдагы президент Атамбаевдин убагында комитет төрайымы, андан соң вице-спикер болуп шайланган. Мындай биз бир адам үчүн эмес, ушул система үчүн болушканды үйрөнүшүбүз керек да. Биз адам үчүн иштеп атпайбызбы? Жарымыбыз Атамбаевчи, жарымыбыз Жээнбековчи, дагы бирөөсү мындай. Биз качан парламенттик демократияны, парламенттик системаны калыбызга келтиребиз? Биз тараптардын, саясий атаандаштардын куралына айланбашыбыз керек да. Парламенттик системаны жактайбызбы? Конституциянын 72-чи беренесинде 1-чи пунктунда жазылып турат. Депутат добуш берүүсү үчүн, көз карашы үчүн кодуланбаш керек. Фракцияда регламент бузулуп келгенин жана бул маселе социалдык тармактарда чечилип калганын эл өкүлү Мурадыл Мажеменов билдирди. Буга кошумча төрагага кайрылып, бул маселени регламент боюнча комитетке жөнөтүүнү сунуш кылды. Регламентте чотко жазылып турат. Кызмат орду бошогондон кийин 10 күндүн ичинде фракция сунуш берет деп турат. Кызмат орду бошодубу? Ошол эле Facebook'та же башка интернет булактарында СДПК азыр дагы бир депутатыны вице-спикер кылып шайлап койду. Фракция бардык регламенттин 3 мыйзамын одуна бузду. Ошон үчүн мен регламент комитетине жиберип койсоңуз, сиз өзүңүздүн эмеңизди сактап каласыз. Болбосо бүткүн өзүңүзгө тиет ушул. Жалпыга маалым болгондой, өлкө башчы жыл жыйынтыгы менен массалык маалымат каражаттарына маалымат жыйын өткөрүп, ар тараптуу суроолоруна жооп берди. Журналисттердин азыркы парламенттин абалы боюнча берилген суроого жооп берип жатып, парламентте эл шайлагандыктан жаманбы, жакшыбы толук ишин аягына чейин чыгыш керек экенин билдирди. Депутаттардын сапаты боюнча бул парламент эл шайлады. Мына канча партия катышты, ошонун ичинен бүгүнкү 6 партиябы мына азыр отурушат. 5 жылга парламент, бул эл өкүлдөрү. Жакшы көрөбүз, жаман көрөбүзбү? Булар
5 жыл өз сұрап іштеш керек. Адан кейінгі шайлоуда, адан қайра таңдаш керек. Оны да кетірген кемшілді кетірбеш керек. Айрым эксперттердин баамында азыркы эл өкүлдөрү бийликтин куралы болуп кеткендигин белгилеп келишет. Ошондуктан кийинки шайлоону эл өзү терең ойлонуп, татыктуу талапкерлери тандаса күчтүү парламент куралып, парламенттик башкаруу өз максатына жетет дегендер да жок эмес. Азамат Бакиров, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.